Ассаламу алейкум достор. Гули Универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен үй шартына сонун трюфель жасап жейбиз. Чай менен ичкенге өтө сонун, оңой дагы жасалат. Видеонун аягына чейин мен менен бирге болуңуздар. Чогуу жасайбыз. Бисмилля деп баштайлы. Биринчиден сгущенное молокону жылытып алабыз. Жылыган кезде мына ушундай суюк абалга келет. Бир аз эле жылытабыз дагы. Оттон алып 100 граммдай же болбосо 90 граммдай какаону электен өткөрүп алабыз дагы. Жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып алгандан кийин ушундай массага келет. Эми ушу жылуу кезинде каалаган идишиңиздерге салып алсаңыздар болот. Албетте ушундай пищевой пленканын жардамы менен бардыгын тегиздеп алабыз дагы. Морозильникке жарым саатка бир аз катырып алабыз. Мына достор, морозилкадан чыгарып алдык. Эми пленкасынан ажыратып алып, андан кийин досканын үстүнө бир аз какаодон сеип алабыз. Эми мына үстүнө дагы какаодон сеип алабыз. Андан кийин өзүңүздөр каалагандай кылып бөлүктөргө бөлүп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар өзүңүздөргө жаккан формада кылып алсаңыздар болот. Тоголок шарикче кылып алсаңыздар болот. Ар кандай формада кесип даярдап алабыз. Мына достор, биздин трюфелибиз даяр болуп калды. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, каналга каттап эле болсоңуздар, төмөндөгү кызыл подписаться баскычын басып, жанындагы коңгуроону кара кылып күйгүзүп койсоңуздар, кийинки жаңы видеолорум сиздерге түшүп турат. Анда эмесе достор, эмки видеолорго чейин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.